Газоблок акыркы жылдары турак жай курулушунда эң көп колдонулган материалдардан бири. Буга чейин аймакка бул продукция негизинен сырттан ташылып келчү. Эми жергиликтүү ишкана ички рынокту камсыздоону көздөйт. Чакан ишканада азырынча 4 киши туруктуу жумуш менен камсыз болууда. Муну ачкан азыркы маалдын ушундай требованиясы бул газоблок. Ошон үчүн алып келдик бул станокту. Ошол элдер көнүп калды буга. 2-3 жылдан бери көнүп калды, ошон үчүн алып келдик. Белки пеноблокто эмес да, бул технология российский да. Мындай качество жакшы. Бул станок бүт Россиядан келген. Ишканада дээрлик бардык шаймандар электр менен иштеп, кара күч талап кылынбайт. Стандарт боюнча бийиктиги 30, озуну 60, туурасы 20 сантиметр газоблок чыгарылат. Учурда күнүнө 500 дана газоблок өндүрүлүп жатат. Сырттан кумун тарткызып келет, биягынан болсо цементин тартат, транспортерный ленталар бар атайын шинектер менен. Аны өзүнүн химикаттарын кошуп, анан ушундай калыптарына куюлат. Бул бир чылаганда бир калп толот да. Жайкысын күн жылуу кезинде 3000-4000 чейин чыгарса болот. Ишкана ачылганына бир апта болсо дагы бирин-экин кардарлар келе баштады. Алардын айтымында газоблоктун башкалардан айырмасы үйдү жылуу кармайт. Үй салганга өтө ыңгайлуу экен, жеңил экен, жылуулукту кармайт экен. Баасы дагы бизге мындай болот, алууга болот да, мүмкүнчүлүк бизге. Башка строй материал алсак деле мындан 1-2-3 эсеге чейин чыгып кетет экен. Ага караганда муну жактырып атабыз, эми сала көрөбүз. Жаздын келиши менен ишкананын арышы кеңейип, дагы жумушчуларды көбөйтүү мерчимделүүдө. Бул курулуш тармагындагы көз карандысыздыкты камсыз кылып, аймактын экономикасын көтөрүүгө өз салымын кошот. Айзат Анарбекова, Нурдин Урманбетов, Айбек Турдакунов, Ысыкөл жаңылыктары.